Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кара Суудагы Телман айылында жайгашкан сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйдү сиздерге тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Бул жер Телман айылы, бүт бардыгыңыздар билесиздер. Ош тараптан Кара Сууну көздөй, Кара Сууга карап келип атканыңыздарда оң тарапта май алмаштыруучу жай жайгашкан. Андан бир аз эле өтсөңүздөр, оң тарапка кирип кетчү көчө бар. Сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үй мына ушул көчөдө. Дагы бир ориентировка түшүндүрө кетейин. Ушул эле көчө менен сиздер бул жака Кара Сууну көздөй кетип атканыңыздарда сол тарапта Россия нефть заправкасы жайгашкан. Андан бир аз эле өтсөңүздөр, Кара Суунун эң чоң мечити дагы жайгашкан. Андыктан сиздер ал тарапка өтпөйсүздөр дагы. Бул жакта май алмаштыруучу жайдан бир аз эле өтүп, ушул көчөгө киресиздер дагы. Эч жака бурулбай, ушул көчө менен ичкериге 200 метр кире бересиздер. Ана жүрүңүздөр эми, ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз ичкериге киргениңиздерде бул жакта 3 кайчылаш жол бар. Оң тарапка жана ошондой эле сол тарапка кирип кетсеңиздер болот. Андыктан сиздер мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз келип, ушул 3 кайчылаш жолдон сол тарапка бурулуп бир аз басканыңыздарда сол тарапта 5 бөлмөлүү сатыла турган жер үй жайгашкан. Сырткы абалын көрүп атасыздар. Азыр биз сиздерге үйдүн ээси менен бүт бардыгын көргөзүп түшүндүрүп маалыматын беребиз. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, чакырдык. Сатып атасыз бул үйдү? Ооба. Анда бул үйдүн сырты көк тирнике менен тосулган экен, а? Ооба. Воротасы да коюлган экен. Култанабы булар? Ооба, култанат ичинен. Ключ менен жабылат экен, а, сыртынан, а? Ключ менен жабылат. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, сырты көк тирнике менен тосулган экен, воротасы бар экен, ключ менен жабылат экен албетте эле. Бул жакта 5 бөлмөлүү үй жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айнектери бүт бардыгы пластик экен, сырты кумшубак менен жасалган экен. Кумшубак экен сырты. Ал эми крышасы болсо, өзүңүздөр көрүп атасыздар, күрөң түстөгү тирнике экен. Анда эмесе биз үйдүн ээси менен үйдүн ичине кире беребиз. Кана, кеттик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тынбай бул жерден арыктан суу дагы агып турат экен. Суу проблемасы сиздерде болбойт экен. Бул жактан воротаны ачып киребиз дагы. Сиздерге азыр бүт бардык маалыматын алып беребиз. Көрүп атасыздар, 5 бөлмөлүү үй ушул жакта жайгашкан. Ванна туалети ичинде экен, жана ошондой эле туалети сыртында дагы бар экен. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, кудугу бар экен. Бул жакка суу толтуруп, ушул жактан дагы суу колдонсоңуздар болот экен. Ал эми бул сол тарапта болсо септик жайгашкан экен. Түтүкчөлөрү коюлган, бүт бардыгы даяр экен. Анда эмесе биз ушул үйдүн ичине кире берели. Негизи бул үй 5 бөлмөдөн турат. Азыр сиздерге бүт бардык бөлмөсүнө кирип көргөзүп беребиз. Тепкичтери бар экен, тепкич менен чыгабыз. Бул жакта күрөң түстөгү пластик эшиктери, айнек терезелери коюлган экен, көрүп атасыздар. Бул жакта күлүчтөнүп жабылат экен. Азыр бул жерде свети үзүп коюптур, ошол себептен бир аз караңгы болуп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей, бул жагы холл болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анда эмесе холлду мен ичкерки тарабынан көргөзүп коеюн сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, холлдун ичкерки тарабы ушундай. Бул жакка сиздер өзүңүздөр кухня кылып алсаңыздар деле болот. Столдорду коюп, ушул жерге чай ичсеңиздер болот. Көрүп атасыздар, бул жакта 3 айнек терезе коюлган. Үйдүн ичи өтө жарык болуп сонун болот. Бул биринчи бөлмөсү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр сиздерге бөлмөлөрдүн аталышын айтпай эле коеюн. Өзүңүздөр кийин атап бөлмөлөрдү бөлүп алсаңыздар болот. Көрүп атасыздар, дубалдары шпаклевка экен, айнек терезелери коюлган, бүт бардыгы жакшы. Көрүп атасыздар, лампочкалары бүт бардыгы даяр. Анда эмесе кийинки бөлмө бул бөлмөнүн аталышын билбейт экен. Бул жак асты цемент экен, стяжка, дубалдары шпаклевка, айнек терезелери бар. Айнектери пластик, эшиктери дагы бар экен. Сиздер ушул жактан дагы кирип чыксаңыздар болот экен бул үйгө. Негизинен өтө жакшы. Ал эми потологун көрүп атасыздар. Өзүңүздөр кийин ремонттоп бүтүрүп аласыздар. Лампочкалар,
розеткалар, включательдер бүт бардыгы коюлган, иштейт бүт бардыгы. Бир аз эле ремонттоп өзүңүздөр кирип жашасаңыздар болот. Кийинки бөлмөнү көргөзө берели. Эшигин көрүп атасыздар, күрөң түстөгү жакшы дизайндагы эшик коюлган. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Потологун да көрүп атасыздар. Анда эмесе кийинки бөлмөгө кире берели. Кийинки бөлмө бул туалет менен ваннаны ушул жакка пландаштырып атат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп атасыздар, бүт бардык жери кафель экен, дубалдары шпаклевка, форточка коюлган, лампочка коюлган, бүт бардыгы даяр. Бул жакка өзүңүздөр көрүп атасыздар, башына душ кылып, бул жакка туалет ваннаны орнотуп алсаңыздар болот. Септик бар экен. Бүт бардык түтүкчөлөрү уланган, даяр. Анда эмесе кийинки бөлмө бул жакта көрүп атасыздар. Төшөк-пөшөктөрү бар экен. Бул бүт бардыгын, булардын бардыгын албетте эле алып кетет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бүт бардык нерсеси даяр. Анда эмесе кийинки бөлмө бул жакты көрүп атасыздар, өзүңүздөр бул жактан дагы кирсеңиздер болот экен бул үйгө. Өтө сонун айнек терезелери бар. Менимче бул бөлмө кухня кылып койсо деле болот экен бул жакта. Себеп дегенде бул жакта очогу бар экен, ушул жакка тамак кылып үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Көрүп атасыздар, очогу даяр экен. Айнек терезелери бар экен бул бөлмөнүн, эшиги дагы бар экен, ушул жактан да кирип чыксаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакты холду көргөзүп бердим мен сиздерге. Негизинен бүт бардыгы даяр үй экен, өзүңүздөр кийин алып бүтүрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе биз үйдүн артына дагы өтө берели. Бул жакты өзүңүздөр көрүп атасыздар. Отункана, очоккана кылып алсаңыздар болот экен бул тарапты. Көрүп атасыздар, үйдүн 4 тарабы тең кошуналары бар экен, 4 тарабында тең тосулган экен. Бул жак болсо сырткы ажаткана болуп калат экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми бул жакка тооккана кылып алсаңыздар дагы болот. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, үйдүн артында 1 метр 20 сантиметр аралык бар экен. Бул жакты көрүп атасыздар, 6-7 метр аралык бар экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн аркы тарабы ушундай көрүнүшү. Анда эмесе сиздерге мен сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп бердим. Анда үйдүн алдына бара берели. Азыр сиздерге мен сырттагы септикти көргөздүм. Ал эми сол тарапта болсо кудук дагы бар экен. Кудукту дагы азыр сиздерге жакшылап көргөзүп берем. Бул жагын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тирнике менен үйдүн ортосунда 5 метр аралык бар. Бул жакта кудугу дагы жайгашкан экен. Азыр сиздерге кудугун көргөзүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта кудугу бар экен. Өзүңүздөр суу толтуруп колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн артында 1 метр 20 сантиметр аралык бар экен. Үйдүн каптал тарабы ушундай көрүнөт. Анда эмесе үйдүн алдына бара берели дагы, сиздердин атыңыздардан мен үйдүн ээсине суроо берейин. Үйдүн узун турасы канча болуп калат эке? Узуну 14, туурасы 9. Ошондо 9га 14 экен, Ооба, 9га 14. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн узун турасы 9га 14 экен. Кандай условиялар бар эми? Суу, свет бар. Газ дагы жакында келип атат. Жо, бардык эле условиясы бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, суусу бар экен, свети бар экен. Газ жакында келип калат экен, жакынкы аралыкта. Суу кандай болуп калат ошондо? Суу каерден келет? Суу мына көчө жакта ар бир эки үйдүн ортосуна грант коюлуп атат азыркы учурда. Анан көчөдө деле мына арык бар. Арыктан тынбай эле суу агып турат. Жакшы. Эми баасы канча деп атасыз эке? Жердин сотугу канча болуп калат? Жердин сотугу 4 сотук. 4 сотук, Ооба. Баасын айтың эми, баасы бардыгына кызык болуп атат. Баасын эми $50.000 деп атабыз. Кеми болот. Варианттары дагы бар. Варианттары бар экен да? Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $50.000 дейт. Варианты албетте эле бар дейт. Кеми дагы болот дейт. Жакшылап түшүрүп беребиз дейт.
Андыктан эгер кимиңиздерге ушул 5 бөлмөлүү жер үй жаккан болсо, кызыккан болсоңуздар, бул жака үйдүн эсин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Görüşкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр.